Arap kerестүүлөрү бул жылы жаңы жылды тосушпайт. نحن هذا العام لن نحتفل. Биз жаңы жылды эч кандай майрамдап тоспойбуз. Жаңы жылды майрамдоо бул Иса пайгамбардын майрамы. Кирип келген жылды керестүүлөр кантип тосуп алуу керектиги жөнүндө айта кетсем, көптөгөн адамдар жыйналып бири-бирин кутуктап кубатташы керек. Биз Иса пайгамбардын туулган күнүн ар жыл башында белгилейбиз, анткени ал ушул күндөрдө жарык дүйнөгө келген. Бул майрамды күтүп жүргөндөр өтө жөнөкөй жолдор менен майрамдашат. Үй-бүлөбүз менен биргеликте эт бышырып жейбиз, чиркөөгө барабыз, айылдагы туугандарга барабыз жана жаңы ачылыш той маракелерге барабыз. Биз айлана чөйрөнүн тозутуп өтө катуу майрамдабайбыз, анткени Иса пайгамбардын жашоосу бардыгы жөнөкөй, таалим тарбиялуу болгон. Биз эми жаңы жылды тоспойбуз, анткени Газа тилкесинде кырсыктар токтобой жатат. Ал бүткүл адамзатка түшкөн кайгы. Үйүбүзгө этап келген жокпуз, майрамдаган жокпуз жана той маракелерге да барган жокпуз. Эми бул жылда көбүрөөк кичпейли ийкемдүү болуп, акырын дуа салаваттарды айтабыз жана тынчтык ырларын бийик ырдайбыз. Сиз билесизби, Иса пайгамбардын туулган күнүн белгилөө бул жүрөгүбүздөгү кубаныч. Балдарыбыз үчүн жана үй-бүлөбүз үчүн. Үйдү, даракты түркүн түстөр менен жасап, айланабыз сонун болуп жасалып, белектер да берилчү эле. Анан үй-бүлөбүз менен кечки тамакты чогуу жечи элек. Сиз билесизби, бул көрүнүштөр канча жыл бою өзгөрбөй келе жаткан. Азыр болсо жүрөгүбүздө, акылыбызда, жан дүйнөбүздө кубанычтын белгилери көрүнбөй жатат. Бул жалпы Палестина элинин жана дүйнө жүзүнүн кайгысы. Ооба мейли, биз башыбызга түшкөн кайгылуу күндөргө карабастан башка бирөө үчүн жашап, жашообузду сактап калабыз. Эми канча үй-бүлө качкынга айланды. Кыш кучагын жайып кирип келген мезгилде Газанын түндүгүнөн түштүгүнө чейин жашап жаткан элдердин жүрөгүндө майрамдоо деген жок. Майрамдоо бул жакта турсун, суу жок, тамак жок, ооруп калсаң оорукана жок. Биз бул жылы Иса пайгамбардын туулган күнү болгон жаңы жылды тоспойбуз. Бул жылы майрамыбыз тек гана үйдө отуруу жана Газа үчүн тынчсызданабыз. Иса пайгамбар бизге үйрөтүп кеткен, менин туулган күнүм жаңы жылды тосуп жатканыңарда майрам жана шаан шөкөттөр менен алек болбой дуа кылгыла деген. Динибиздин буйруктары кичпейилдүүлүк. Жаңы жылды тоспогула деп Европага эмес, бүт дүйнөгө кайрылам.